Бүгін 12 июнь. Bir günde эле эки чоң карызды кайтарып бердим. Кече эле видеом чыккан болчу. 1 миллион сомду Рыскелде кайтарып бердим. Видеом себебинен жанталашты тияк тарабы. Мошенник тарабы. И bir күндө эле Жээнкүлгө кайтарып бердим. Ошол мошенниктин туугандары жалдырап келип. Мына азыр WhatsApp сүйлөшүүбүз болуп калгыла. Благодарность ушул. Рыскелди ал акчасын алып аткан. Жээнкүлдөрдүн мага благодарность болуп аткан WhatsApp'тан угасыздар мына. Өз кулагарымдан угасыздар. Мына мен сүйлөп турсам чыгат WhatsApp переводдо окуп калгыла. Көрдүңөрбү? Bir сутка өтөлекте 1 миллиондон кайрып бердим экөөнө. Андыктан алдангандар, алдаткандар отурбагыла. Мага кайрылгыла WhatsApp'ыма. 0509 33 32 31. Голосовой эле таштап койгула. Түшүнө буга ачалуу берем. Чалып убактын алып отурбай. Буга чейин 6 айда 80 миллион сом кайтаргам. Ушундай эле видеолордун себебинен. Именно нарда кайта берем. Түшүнүңөр да. Кыргыз элине кызмат кыла берем. Аферист, мошенник. Ошогон алдамчылардын баарын, жукурлардын тамырын кыркабыз. Бул деген преступныйда булар элита. Биз бул элитаны жок кылабыз. Мунулар преступныйда болбойт дегенге аракет кылабыз. Катуу күрөшөбүз. Мына азыр ошо WhatsApp'та окуп калгыла. Далилдерин окуп калгыла ошо. Рыскелде менен Жээнкүл. Нурлан байке, ассаламу алейкум. Кеч салганыман кечирим сурайм. Санаа кишилер менен байланыштык, связга чыгышты. Азыр тыйынды бере турган болуп атат, ошого видеоңду өчүрүп тур дейт. Ошого Валейкум ассалам. Эффект болуп тур да. Bir gün болекте эффект болуп тур азыр видеоман. ооба, өтө мощно болду Нурлан байке. Именно ошо видеоңуз жакшы кетти. Bir күнгө жетпей эле да, 1 сутка өтө элек эле. Хорошо, өзүң айткандай архивге киргизип турам. Всё, рахмат Нурлан байкежан. Ишиңизге ийгилик. Ушинтип элге жардам берип жүрө бериңиз. Нурлан байке, саламатсызбы, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы, иштериңиз? Нурлан байке, менде жаңылык болуп атат. Короче, тиги Наргизанын кайнагасы Изаттын күйөөсү байкеси чалып атат. Бул аябай кадыр барктуу киши окшойт да. Суранып атат, жалдырап атат. Ата энем көрө элек, көрбөсүн. Мен буларды өзүңүздүн астыңызга алып барып, кечирим суратып, ошол суммаңызды алып беремин деп атат. Ошону биринчи алып салыңыз дейт. Мен улуу башымды кичи кылып сизге кайрылып атам. Сиздин акыбалыңызды аябай жакшы түшүндүм дейт. Биздин тукумда мындай элдин эмгегин жеген эме жок эле. Аябай жаман болуп атам. Алып коюңуз, мен ушул ишти өзүм бүтүрүп берем, маңдайыңызга барып дейт. Ошондо видео мощный эффект берип тур да, миллион сомдун аты кайтып тур да. Ладно, алдысын алып тастайм. Эффект берди да, конечно. Сиз кандай сонун эме кылып